Assalomu alaykum. Aylanib ketayın qirg'izlar. Shunday ichkinglar kelib atsa shu uyga kirib olib эле itsеңер болбойбу? Уну жайлоодо отургансып, арак ичип, орустарга жаман көрдүм. Жанатан бери отурам. Жатып алып атат. Түкүрүп атат ал жерде малга окшоп. Бул эмне деген нерсе? Бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде жүргөнүбүздөн кийин өзүбүздү нормально эле мындай тутпайлыкпы? KFC'ге барабыз, KFC'ге барып алып бир жайлоого келгенсип, жана ресторанга, тойго келгенсип 10дон 15тен барып отуруп алабыз. Естественно, жаман көрөт да орустар. И так өзү жаман көрүп жүрөт. Зор караң жүргөндө ушундай характериңерди кылбай эле койсоңор. Карагыла. Иштегени келдикпи, иштебейликпи? Зачем бул жерде? Оора. Алып кой болот, элдик. Жана жанына бардым мен. Да, жанына баратам. Салам алейкумдар. Бул эмне отуруш аксакалдар? Чопо чоң эле аксакалдар экенсиңер го. Уят да бул отурганыңыздар. Карагылачы, мусор кылып бар жок де. Биякта орустар канча өтүп атат, көрүп атат, өзү зорго жүргөн де. Кечирип коесуң, бир атакла турабыз анда биз. Сага станич болот экен. Мен айтам, үзүр деп атам, майли эми коюн деп атам, кеттам. Жо сен кадан жайга барып бит адам бересиңби? Каяк таксиси? Чөйтөн каттаган. Таксист эмесмин ака. Мен биз таксистпиз. Сен билбейм, үчмүчөм мен эмне кылып? Билбейм. Мен сага сүйлөп атам, мен бияка сүйлөп атам. Сен пассажирдин жона отур. Ака. Майли дедим, болуптур, үзүр дедим, кетип калайын деп. Жок, кетип кой. Алып пассажир передаш алып кетип калдым. Ташап кетем да передаш. Эмне кетип? Насың тиелбей атасың. Болуптур ака. Хоп. Үзүр дедим ака. Үзүр менен. Сен ташап кет. Ошко барыңыз, сен кан шөйттү. Айда кет, айда кет. Айда айсың. Өмүрбек Бабановдун тарапташтары Талас шаарында митингге чыгышты. Бүгүн кечке жуук Талас облустук музыкалык драма театрынын алдына жүздөгөн адам чогулган. Алар Бабановду абактан чыгарууну талап кылууда. Колдоруна Бабановго боштондук, Бабанов эл сыймыгы, Бабанов кумтөрдүн жерин кайтарган, ал патриот деген лозунгдарды көтөрүп турушат. Белгилей кетсек, Өмүрбек Бабанов кумтөр боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында кармалып, 2-июнь күнү 2 айга УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Көмүскө сойкулканалар аныкталууда. Ош шаарында 2 сауна жабылып, 31 кыз келин милицияга алынып келинди. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган 31 кыз келин милиция бөлүмүнөн сүрөткө тартылып, аты жөндөрү такталып, бармак издери алынган соң түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, үйлөрүнө жиберилген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ушул жылдын 5 ай аралыгында жашыруун сойкулук жасаганга көмөктөшкөн 18 көмүскө жайлар, сауналар жана мейманканалар аныкталган. Ошондой эле аталган жайларды уюштурган адамдардын үстүнөн сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, алардын үстүнөн 167 беренни, сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү менен тергөө иштери жүргүзүлүп, соттук кароого жиберилген деп билдиришти Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан. Милиция кызматкерлери бул багытта мыйзамдуу укуктарын пайдаланып, көмүскө сойкулук жасоочу жайларды жана уюштурган адамдарга каршы иликтөө иш-чараларын улантып жаткандыктарын кошумчалашты. Бишкекте жума намазды мечитте окуганга уруксаат берилди. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жума намазды мечиттерде окуганга уруксаат берди. Муфтият санитардык нормалар менен эрежелерди сактоо башкы талап боюнча калаарын эскертти. Намаз окуучулар 11-июньдан тарта мечитке келе берсе болот. Эпидемиологиялык эрежелерди сактоо талабы республикадагы бардык мечиттерге тиешелүү. Белгилей кетсек, коронавирус инфекциясынан улам абал начарлап кеткендиктен муфтият 30-апрелден тарта айрым чектөөлөрдү киргизген болчу. Бишкекте унаа токтотуучу жайы жок. Токтотсоң патрулдук милиция айып салат. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Турусбеков Бишкекте кымбат болсо да унаа токтоочу жайларга орун берүү керек экенин билдирди. Депутаттын айтымында Манас проспектинде, Чүй проспектисинен Акунбаев көчөсүнө чейин унаа токтотуучу жайы жок. Макул, төлөм кымбатыраак болсун, бирок унаа токтотконго орун табыш керек. Жолго аргасыз токтотсоң, патрулдук милиция келип айып пул салат. Айрымдар көчөнү унаа токтотуучу жай кылып, бизнес кылып алды, деди Бактыбек Турусбеков.
Сокулукта подполковник Айымдын үйүнө урлар кирди. Милиция кызматкеринин үйүнө урлар кирди. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, окуя бүгүн 8-июнда эртең менен Сокулуктун Новопавловка айылындагы Ак Ордо конушунда болгон. Милициянын подполковниги жашаган үйдөн жашоочулардын жеке буюмдары, анын ичинде подполковниктин баштыгы да уурдалган. Урлар милиция кызматкеринин баштыгын ошол эле конуштагы Иман көчөсүнө таштап кетишкен. Аны тапкан жергиликтүү тургун WhatsApp аркылуу жарыя таратып, ээсине кайтарып беришти. Уурлук фактысын Сокулук райондук ички иштер бөлүмү иликтеп, шектүүлөрдү издеп жатышат. Каракулчада 15 жаштагы кыз сүрөткө түшөм деп жатып каза болду. Бул тууралуу бүгүн 8-июнда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда маркум кыз айылдагы Каракулча дарыясына түшүп кеткен. Издөө иштерин жүргүзүүгө 4 куткаруучу тартылган. Алар маркумдун жансыз денесин суудан чыгарып, туугандарына өткөрүп беришти. Кийинчерээк Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, өспүрүм кыз достору менен эс алууга барган. Селфи кылып сүрөткө түшөм деп жатып, сууга агып кеткен. Энергетика министри Кубанычбек Турдубаев кызматтан алынды. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев ээлеген кызматынан бошотулду. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон. Кубанычбек Турдубаев үстүбүздөгү жылдын 2 февралында Улукбек Марипов түзгөн курам менен келип дайындалган. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов бүгүн Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергеновду кабыл алып, Борбор калаанын көйгөйлөрүн талкуулады. Жолугушууда автоунаалардын агымын азайтуу, коомдук транспорт, шаардык чөйрөнү жакшыртуу, жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугун камсыздоо, башламан курулуш маселелери талкууланган. Унаалардын агымын азайтуу жана шаардык транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү үчүн Бишкек шаарына заманбап жана экологиялык жактан таза автобустарды жана троллейбустарды жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүү керек. Бишкек шаары коомдук автопаркты түп тамырынан бери масштабтуу, жаңыртууга жана кеңейтүүгө муктаж. Мындан бир нече күн мурда жаралган транспорттук көйгөй кайталанбашы керек деп белгиледи ал. Марипов Бишкек шаарынын мэринин көңүлүн шаардык чөйрөнү жакшыртууга багытталган комплекстүү чараларды кабыл алуу зарылдыгына бурду. Казакстандын коргоо министрлиги Тажикстан менен Кыргызстанга бериле турган аскердик техникалык жардамдын чоо жайын түшүндүрдү. Бул тууралуу бүгүн 8-июнда Тенгриньюз сайты жазды. Мекеме Казакстандын эки өлкө ортосундагы чек ара талашын ырбатайын деген ою жок деп билдирди. Министрликтин айтымында 2019-жылдын декабрында Тажикстандын коргоо министрлиги Тажик-Оган чек арасындагы абалдын курчушуна байланыштуу аскердик техникалык жардам сурап кайрылган. Анын негизинде өкмөт аралык келишим иштелип чыгып, ага быйыл 17 апрелде кол коюлган. Ушундай эле макулдашууга 2 мартта Кыргызстан менен кол коюлган. Коргоо министрлиги бул документтерге чек арадагы абал курчу электе жетишилгенин, учурда сөз болгон келишимдерди ратификациялоо иши жүрүп жатканын белгиледи. Нарын облусунун Актала районуна караштуу Кызыл Белес айылынын тургундары өзүнө өзү суу чачып жуунуп жаткан экскаваторду сүрөткө тартып алышкан. Бул айыл иштерине абдан зарыл болгон техника. Бирок мындай техника айылда жок болгондуктан суга суу каналдарын казуу, тазалоо, жолдорду оңдоо сыяктуу бир топ иштер аткарылбай келет. Сүрөттө киринип жаткан экскаватор Кызыл Белес айылындагы таза суу системасын капиталдык оңдоодон өткөрүү ишин колго алган жоопкерчилиги чектелген коомдун техникасы. Айыл өкмөтүнүн сүйлөшүүсүнүн негизинде айдоочусу күйүүчү майын куйдуруп, айылдагы бир катар иштерди дем өрүшү катарында бекер жасап берүүдө. Алсак суга суу каналын тазалап берди. Ошондой эле Чекен Тала чөлкөмүндөгү жараксыз абалга келген кыя жолун дагы оңдоду. Кечке иштеп чаң болгон экскаватор агын суунун ортосуна токтоп алып, өзүнө өзү суу чачып жуунуп жаткан учурда жергиликтүү тургундар сүрөткө тартып алышкан деп билдиришти айыл тургундары. Нарын шаарында жаш активисттер менен Нарын шаардык кеңешинин төрагасынын жолугушуусу болуп өттү. Активисттер Нарын шаарынын баш планы бүткөрүлбөй, мэрияга тиешелүү сайт иштебей жатканын, шаардагы ички ирригациялык арыктардын жоктугу, тротуарлардын начардыгы, таза суу түтүктөрү тез жарылып, шаар тургундарына таза суу берүү үзгүлтүккө учурап жатканын, түнкү жарыктардын эрте өчүрүлүп жатканы, жаштар менен иштөөгө алгылыктуу иштер жүрбөй, Нарын шаардык кеңешинин депутаттарынын ишинен кабарсыз болуп жаткан билдиришти. Ал эми Нарын шаардык кеңешинин төрагасы Автандил Молдосалиев кээ бир көйгөйлөр жакын арада чечилерин убада кылды.
Thank